Саламатсыздарбы? Менин атым Болотбек кызы Айтурган. Мен физика сабагынан 7 класстардын деңгээлинде тыгыздык темасынын 1 сабагын өтөм. Анда эмесе алгач төмөнкү суроолорго жооп берели. Сүрөттө эмне көрүп турасыздар? Сүрөттө алюминиев фольга, пластик, жыгач, таш жана темир. Эми ушул төмөнкү заттардын кайсынысын сууга салсак, сууда чөгөт, ал эми кайсынысы сууда калкыйт? Жаныңыздарга чуңкур идишке суу толтуруп, анан ар бирин салып көрүңүздөр. Биринчи фольганы салып көрүңүздөр. Эч кандай бырыштырбай, түз бойдон, мынакей мен сиздерге көргөзүп жатам. Ушундай түз бойдон бырыштырбай ушинтип салып көрөсүздөр. Пластикти саласыздар, үйдө болгон үйдүн крышкалары, ар кандай стакандар. Жыгач салыңыздар, таш салыңыздар, темир, бул темир болсо мык, ар кандай нерсе салып көрүңүздөр. Эми өзүңүздөргө белгилеп алыңыздар. Кайсы заттар чөктү, кайсысы сууда калкып калды. Эми суроо. Эмне үчүн кээ бир заттар чөгүп калды, ал эми кээ бир заттар суунун үстүндө калкып калды? Мына ушул суроого жакшылап жооп бериш үчүн жаңы темабызды баштайбыз. Алгач бул темабызды баштаардан мурун мурунку өтүлгөн масса жана көлөмдү бир кайталап алыш керек. Анткени масса менен көлөмдүн айкалышынан биз бул теманы чыгара алабыз. Эң биринчи кезекте масса деген эмне? Бул нерседеги заттын өлчөмүн көрсөткөн физикалык чоңдук, өлчөмдү көргөзөт, Бунун белгилениши м тамгасы менен белгиленет. Өлчөө бирдиги килограмм же болбосо грамм. Масса тараза менен өлчөнөт. Мисалы, алманын массасы 200 грамм, же китептин массасы 0,5 килограмм же жарым килограмм. Көлөм бул нерсеги ээлеген мейкиндиктин өлчөмү. Белгилениши В тамгасы, англис тилиндеги В тамгасы менен белгиленет. Өлчөө бирдиги куб метр, куб сантиметр, литр же миллилитр. Суюктуктардын көлөмү өлчөгүч цилиндр менен, ал эми туура формадагы денелердин көлөмү формула аркылуу аныкталат. Мисалы, бөтөлкөдөгү суунун көлөмү 1 литр же кубтун көлөмү 125 куб сантиметр. Натыйжалап айтканда, масса бул өлчөмдү көрсөтөт, ал эми көлөм болсо канчалык мейкиндикти ээлегенди көргөзөт, ошону өлчөйт. Эми келдик темабызга. Бүгүнкү темабыз тыгыздык. Тыгыздык биз айтып кеткендей, масса менен, мынакей өзүңүздөр көрүп жатасыздар, масса менен Внын көлөмдүн, мынакей масса менен көлөмдүн бири бири менен айкалышы ро тамгасы менен белгиленет. Бул тыгыздык. Эми тыгыздык деген эмне? Тыгыздык бул заттын белгилүү бир көлөмүндө канча масса бар экенин көрсөткөн физикалык чоңдук. Башкача айтканда, тыгыздык заттын канчалык тыгыз, өзү эле айтып турат тыгыздык деп, же болбосо канчалык сейрек жайгашканын көргөзөт. Буну дагы да жакшылап түшүнүү үчүн төмөндөгү сүрөттү карайлы. Мынакей муну өчүрүп коюш керек экен, себеби дегенде биздин сабагыбызга тоскоолдук кылат экен. Эми бул сүрөттү карайлы. Оң жактагы, мынакей бул жактагы сүрөттү карайбыз. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй 1 сантиметр куб дейли, буну 1 сантиметр кубта жайгашкан атомдордун тыгыздыгы абдан тыгыз жайгашкан бири бирине, байкап көрсөңүздөр, Экинчи жакты карайлы, бул сол жактагына карайлы. Бул жакта ошол эле өлчөмдө, ошол эле көлөмдө, көрдүңүздөрбү? Бири биринен алысыраак, сейрек жайгашкан атомдор. Демек, бул биринчи оң жактагы сүрөттүн тыгыздыгы көбүрөөк, көбүрөөк деп айтыш керек. Ал эми сол жактагы заттын тыгыздыгы аз. Себеби дегенде бири биринен сейрек, узакта жайгашкан атомдордун жайгашышы, бул жакта тыгыз жайгашкан. Демек, мунун тыгыздыгы көп, тыгыздыгы аз. Кийинкиси, эгерде эстесеңиздер, биз эң сабактын башында эмне үчүн кээ бир металлдар чөгөт,
кээ бир заттар чөгөт, ал эми кээ бир заттар чөкпөйт деген суроо узатканбыз, ошонун дагы мынакей жообу ушул жерде. Алюминий фольганын тыгыздыгы 1 сантиметр кубка 2,7 грамм батат экен. Бул алюминийдин тыгыздыгы. Ал эми темир болсо 1 сантиметр кубка болсо 7,9 грамм батат экен. Ал эми жыгач дуп бололу же болбосо ак кайың болсун, кайсы болбосун баардыгы суудан аз. 1 сантиметр кубка 0,7 грамм дуп жыгачы батат экен. Ал эми пластик болсо 1 сантиметр кубка 0,92 грамм пластик батат экен. Эми сууну карап көрөлү. Суу 1 грамм сантиметр куб экен тыгыздыгы. Демек 1 сантиметр кубка 1 грамм батат экен. Эми салыштырып көрөлү. Булардын тыгыздыгын салыштырып көрөлү. Алюминийдин тыгыздыгы чоң бекен 2,7 же болбосо суунуку чоң бекен? Албетте алюминийдики чоң. Демек алюминий суунун түбүнө чөгөт. Темир чоң бекен же болбосо суу чоң бекен? Албетте темир чоң. Демек темир суунун түбүнө чөгүп кетет. Жыгач чоң бекен 0,7 же 1 грамм чоңбу? Анда 1 чоң, Демек жыгач суунун үстүндө калкып калат. Себеби дегенде тыгыздыгы суудан аз. Пластика болсо 0,92 экен. Ал эми бул 1 грамм экен, Демек бул да кичинекей тыгыздыгы азыраак болгон үчүн бул дагы суунун үстүндө калкып калат экен. Бул жер түшүнүктүү болсо, анда дагы да бышыктап алыш үчүн төмөндөгү суроолорго жооп беребиз. Эң биринчиси, океанда мунай суу менен аралашпай, анын үстүндө калкып жүрөт. Эмне үчүн мунай суунун бетинде калкып турат? Бул суроонун жообун табыңыздар. Өткөн тема менен байланыштуу, сонун жообун табыңыздар. Экинчиси, чоң круиздик кеме болоттон жасалган. Болот билесиз, металл, темирге окшош металл. Ал эми болоттун тыгыздыгы суудан бир топ жогору. Анда эмне үчүн кеме чөгүп кетпестен суунун үстүндө калкып жүрөт? Буну дагы да жакшылап түшүнүү үчүн баягы эле фольганы алабыз, Бул фольганын тыгыздыгы чоң болчу, суунун түбүнө чөгүп кеткен. Бирок ошол фольганы аласыздар дагы минтип кичинекей топчо кыласыздар. Баарыңыздар. Анан ошол топчону, кичинекей шаарчаны сууга салыңыздар. Даярдап койгон сууңузга салыңыздар. Салганда эмне байкайсыздар? Туура, бул шаарча калкып калды. Эмне үчүн калкып калды? Эгерде ушунун жообун тапсаңыздар, жакшылап изилдеп көрүңүздөр, жакшылап карап көрүңүздөр. Ошондо бул круиздик кеме эмне үчүн сууда калкып калганын табасыздар. Эми келиңиздер формула колдонгонду үйрөнөбүз. Формула аркылуу кантип тыгыздыкты табабыз? Биринчи суроону окуйлу. A metal coin has a mass of 7 gram and a volume of 1.4 centimeter cube. What is the density of the coin? Мынтип жатат бул жерде. Металл тыйындын массасы, келиңиздер жазабыз. Эмне берили бизге? Масса канча экен? 7 грамм экен, Анан анын көлөмү канча экен? Туура 1,4 куб сантиметр экен, Эми бизге эмнени сурап жатат? Бул металлдын тыйындын тыгыздыгы канча деп жатат. Тыгыздыкты белгилеши биз роо тамгасы менен белгилейбиз. Канча дейт? Бунун формасы бар, Биз формасына өттүк. Роо барабар массаны бөлөм көлөмгө. Массасы белгилүү. Канча экен? 7 грамм. Кайсыл чеңбирдик экенин, граммы же килограммбы, ошону жазганды унутпаш керек жанына. 1,4 сантиметр куб экен. Эгерде 7-ни 1,4-кө бөлсөк, анда канча чыгат? Калькулятор аласыздар дагы, эсептей каласыздар. Кана 7-ни бөлөм 1,4-кө 5 экен. Бул жерде 5 грамм сантиметр куб экен. Демек 1 сантиметр кубка 5 грамм
батат экен, ушундай экен. Бул тыйындын тыгыздыгы. Экинчисин эми өзүңүздөр чыгарасыздар. Берилишин жазып берели. A stick of butter has a volume of 150 centimeter cube. If the density of the butter is 0.94 gram centimeter cube, what is the mass? Бул жерде тескерисинче масса белгиси экен. Бизге белгилүү болгон көлөм экен. 150 сантиметр куб экен. Андан кийин бунун тыгыздыгы ро менен белгилейбиз. 0,94 грамм сантиметр куб. Бизге белгисиз болгон эмне? Масса. Массасы канча дейт? Ошол эле формула аркылуу бизде массаны табабыз. Буну өзүбүз табышыбыз керек. Эми тапшырмабыз. Бунун баардыгын түбө өчүрүп чыгыш керек экен. Тапшырма төмөндө сүрөттө эмне көрүп жатасыздар сиздер? Кайык, эми бул кайык фольгадан жасалса, алюминий фольгадан жасалса, сууда чөгөбү же калкыйбы? Белгилей кетсек, алюминий фольганын тыгыздыгы 7,9 грамм, кыргызча грамм, сантиметр куб болчу. Ал эми суунун тыгыздыгы 1 грамм, сантиметр куб болчу. Ошондо бул эгер кайык жасасак, сууда калкыйбы же чөгөбү? Бул жанагы круиздик кеме чөгөбү же калкыйбынын, эгерде ошол суроону жакшы түшүнсөк, анда биз бул тапшырманы аткарабыз. Саламатта калыңыздар. Күнүңүздөр жакшы өтсүн.